Кыргызстан агрардык өлкө болгондуктан 90% эл дыйканчылык менен алектенет. Аткезчиликтен улам дыйкан, фермерлер жана ак ниеттүүлүк менен иштеген экспортерлордун эмгеги акталбай келет. Ошондуктан өлкөнүн экономикасы жапа чегүүдө. Өзбекстанга малды 3-4 жол өткөргөн менен, урбу жолдор менен 4-5 жолу карман балдарын алып коюп, 3-4 жолку пайдасы чыгып, кайра карыз болуп калып аткан кыргыздар өтө көп. Мына ушул жагынан өзүнүн адамдарынын кызыкчылыгын коргош керек. Өлкөдөн экспорттолгон бодо малдын саны статистикалык маалыматтарга дал келбейт. Ленара Ниязбекованын айтымында расмий маалыматтар боюнча алардын башы 6 миллионго жетсе, ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча 9 миллионду түзөт. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн өтүнө турган бир канча темаларыбыз бар. Алардын эң ирисинде контрабандалык системдүү иш-аракеттер бул Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан сөзсүз чек коюлбаса, бүгүнкү күндө Кыргызстан Республикасынын экономикалык потенциалын, анын ичинде экспорттук чоң мүмкүнчүлүктөрүн контрабандалык иш-аракеттер ушундай тамырынан кесип, такыр ушул эл аралык рынокко чыкканда баягы баа саясатында чоң тоскоолдуктарды жаратып келип атат. Мындай көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн 6 пункттан турган чечүү жолдору сунушталды. Алар системдүү кызыл кулактыкты көзөмөлдөө, сергек атаандаштык үчүн шарттарды түзүү, чийки аналитикалык билдирүүлөр менен божомол маалыматтарды текшерүү, экспорттук потенциалды жана экспортерлорду коргоо үчүн шарттарды түзүү, экспортту колдоо үчүн мамлекеттик банкты түзүү маселелери айтылды. Бизден ушул контрабанда менен алектенип аткан, кызыл кулактык менен алектенип аткан бардык мекендештерибиз чындап эле өздөрүнүн жумуш орду менен камсыз кылып атат, өздөрү дагы үй бүлөсүн багалы деп аракет кылып атат. Бирок ошол эле учурда мыйзамдуу экспортко келгенде алар бизге чоң тоскоолдуктарды жаратып атат да. Ошондуктан биз ойлойбуз, булардын бардыгын мындай бирдиктүү бир системага коюп, кандайдыр бир өкмөттүн деңгээлинде чараларды көрүп, мыйзамдуу жолго, башкача айтканда мыйзамдуу айдынга алып келүүгө болот деп ишенебиз. 2020-2022 жылдарга карата экспорттун өнүктүрүү программасы менен бирге коюлган талаптар аткарылса, Кыргызстандын дыйкандары башка өлкөлөргө товарларын тоскоолдуксуз экспорттоого мүмкүнчүлүк алышат. Кийинчерээк бул мүмкүнчүлүктөр республиканын бюджетине чоң салым кошот жана жумуш орундарын түзүүгө көмөктөшөт. Анткени айыл чарба продукцияларын экспорттоо бул өлкөнүн экономикалык өсүшүнүн көрсөткүчү болуп саналат. Эртеңден баштап ушул коңшу Өзбекстан менен дагы алакаларды жакшыртуу боюнча сүйлөшүүлөр биздин компаниялар менен алардын компания сүйлөшүп жакшы бир жетишкендерге жетишилсе, бүгүнкү күндө бизди сүт азыктарын 300 000 тоннага чейин экспорттоого биздин потенциалыбыз бар да Кыргызстанда. Республикада экспорттун өнүгүү программасынын негизинде жылдын айрым өлкөлөр менен чек ара жабык болгондугуна карабай, 11 айдын ичинде 20 миллиард сомдон ашык айыл чарба азыктары экспорттолгон. Быйылкы жылга да бул багытта иштер пландалып, коңшу өлкөлөр менен келишимдер түзүлүүдө. Айсалкын Нурмат кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.